Ок аттоо. Элдик эски түшүнүк. Элде ок тийип жарадар болгондо адамды күнөөсү жок аял аттаса, денедеги ок өзү түшүп, жара айыгат деген ишеним болгон. Мындай ишеним Семетейде да бар. Семетей Коңурбайдан оор жарадар болгондо, Айчүрөк акуу кейпин кийип учуп барып, биринчи, экинчи жолу аттаганда ок түшпөйт. Канчоро менен Гүлчоро Айчүрөктүн тазалыгынан шекинип, дөмөктү салган даяр турушат. Айчүрөк ошондо: эч жазыгым жок эле, ак этектен түшпөгөн арманга бүткөн мына бул алда кандай ок эле деп, озондо ыйлап солкулдап үчүнчү жолу аттайт. Семетейдин үстүнөн акырын аттап жылжыды, аяктай болгон коргошун эрсемеңдин ичинен кулаткан таштай ыргыды. Буга караганда Айчүрөктүн перилиги, ак никеден жаңылбагандыгы менен үч аттагандыгы өзүнчө күчкө ээ. Анткени үч байыртадан эле кереметтүү, сыйкырдуу сан катары эсептелген. Ок аттоо сыяктуу мындай байыркы магиялык түшүнүктөр башка түрк элдеринин эпостору менен жомокторунда да көп жолуккан салт. Алтайлыктардын баатырдык жомогунда Ак Буркан кызы Актажди чыкынчы тарабынан өлтүрүлгөн Алтай буучу айдын сөөгүн аттаганда ал тирилет. Ошентип, ок аттоо элдик мифтик түшүнүктөрүнүн элдик чыгармаларында чагылдырылышы болуп эсептелет.